чоң руханий дөөлөтү бар. Анын бири алып жазуучу Чыңгыз Айтматов болсо, экинчиси дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосу. Биз бүгүн мына ушул уникалдуу эпостун даңкын чыгарган Алп Манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө сөз кылабыз. Саякбай Каралаев 1894 жылы 7 сентябрда Ысык Көл облусунда Кедейдин үй бүлөсүндө туулган. 1096 жылкы үркүндө эл менен кошо Сары Жаздын көөлүсүнө чейин барып, ошол жерде туруп калышат. Эл башына түшкөн оор ачарчылыкта бир нече азап менен жан багышса да, абал турукташа баштаганда биринчилерден болуп көлгө кайтып келет. Саякбай 1918 жылы Кызыл гвардияга мүчө болуп өтүп, жаңы доордун душмандарына каршы күрөшүүгө активдүү катышат. 1922 жылы армиядан кайтып келип чарбада иштеп, көп азабай айылдык кеңешке төрага болуп шайланат. Ага карабай манасчылыкты да аркалап жүрөт. Тагыраагы айтканда 1930 жылы Саякбай Каралаев манасчы катары коомчулукка таалынат. Ал эми 1935 жылдан тартып эпостун текстери жазыла баштайт. Манасчынын ачыл элек сырларынын бири манасчылыкты түш көрүүдөн баштоосу. Саякбайдын түшүндө Манас 2 жолу кирген экен. Биринчи түшүндө Каныкей менен Ханбакай кирип Манасты, Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты, Кыркчоронун баарын көргөзүп чыгат. Кийинкисинде армияда жүргөндө Алмамбет түшүнө кирип, ошондон кийин солдаттардын арасында Манас айтып баштаганын өзү эскерет. Манастын варианттарынын ичинен Саякбай Каралаевдин варианты көп жагынан артыкчылыкка ээ. Бул вариант эпостогу окуяларынын толук сакталгандыгы, бай мазмуну, терең идеясы жана жогорку көркөмдүгү менен айырмаланып турат. Анын вариантында айрыкча согуштун эпизоду өзгөчө кеңири, таасирлүү айтылат. 1936 жылы Каралаевдин толук варианты боюнча Манас эпосунун жазуу иши башталып, 1937 жылы Үчүлдүктүн бир бөлүгү, кийин Семетей, Сейтек жазылып алынган. Манас эпосунун бул варианттарынын жалпы көлөмү 500.553 ырсаптарын түзгөн. Дүйнө элинин эпостору менен салыштырганда көлөмү боюнча Гомердин Илиада жана Одиссеясынан 20 эсе, Шахнамеден 5 эсе, Махабхарадан 2 эсе чоң. Саякбай Каралаев Манас, Семетей, Сейтек үчүлдүгүнөн тышкары эр төштүк, бүркүттөр, канаттуу куштар, Томор, Мерген сыяктуу аңгеме жомокторду, бир катар чыгармаларды жазган. Салкан Манасчы Саякбай Каралаев 1938 жылы СССР жазуучулар союзунун мүчөлүккө кабыл алынып, кыргыз искусствосунун Москвада өткөн биринчи декадасына катышкан. 1939 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти наамына ээ болгон. Ошондой эле эмгек кызыл ту ордени менен 3 жолу, ардак белгиси медалы жана Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Улуу манасчы Саякбай Каралаев 1971 жылы 7 майда 77 жаш курагында Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайткан. Алп манасчынын жаркын элесин түбөлүккө сактоо максатында анын айкелин биринчилерден болуп СССРдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев чыгаштан жасап чыккан. Андан соң Кыргыздын белгилүү скульптор сүрөтчүлөрү Чумабаев, Садыков, Чокморов жана Курманов кайрылып, мыкты образдарды жаратышкан. Манасчынын өмүрү чыгармачылыгына арналган кино тасмалар да аз эмес. 1965 жылы Кыргыз фильм кино студиясы тарабынан Манасчы деп аталган кинофильм тартылып, анда Саякбай Каралаев бирде бүркүттүн колуна кондуруп, бирде тайторунду чаптырып, бирде күпүлдөтө манас айтып, эстен кеткис көзүрмөмдер тасмага тартылып калган. 2010 жылы 1 декабрда банкноттун алдыңкы бетинде улуу манасчы Саякбай Каралаевдин элеси 500 сомдо классикалык оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн. 1966 жылы режиссер Мелис Убукеев 3 бөлүктөн турган Саякбай Каралаев аттуу атайын тасма жаратса, 2017 жылы кино режиссер Эрнис Абдыжапаров Саякбай аттуу көркөм тасманы жаратты. Бул тасмалардын ар биринде Алп манасчынын жаркын элеси таамай чагылдырып, көрүүчүлөрдүн кубаттуулугуна ээ болгон. Кыргыз барда Манас, Манас барда Саякбай атабыздын жаркын элеси эч качан унутулбайт. Мезгил өткөн сайын анын ысымы жаңы көтөрүлүп, муундан муунга сыймыктануу менен эскериле бермекчи.